Süt азыктары, нан азыктары, эт азыктары бул адам баласынын күндөлүк турмушунда керектүү зат. Мына ушул азыктарды кошулмас даярдоо, аларды коомчулукка жеткирүүдө Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин тамак аш азыктарын өндүрүү технологиясы кафедрасынын окутуучулары жана студенттери коомчулукка сунуштап келет. Ошо инновациялык борбордо биздин студенттер өзүнүн изилдеп жана ошондой өндүргөн тамак аштарын көрсөтүп атат. Негизи менин студенттерим ошо сүт жана сүт азыктары боюнча жаңы түрдөгү сүт азыктарын алып келген. Негизи биздин кафедрада ар бир студент 4-чү курста ошол жаңы сүт азыктарын иштеп чыгат. Заманга жараша, экологияга жараша жаңы түрдөгү функционалдык жана ошондой эле атайын сүт тамак азыктарды издеп чыгыш керек да. Ошол себептен мисалы сүт азыктарына көпчүлүк учурда өсүмдүктөн алынган компоненттерди жана ошондой эле өсүмдүк булалары кошулган көп тамак аштарды азыр тамактанганга талап көрсөтүлүп атат да. Тамак аш денеге азык берип келсе, кээде биз туура эмес тамактанып келебиз. Келечек ээлери болгон студенттер бул багытта изилдеп көрүшүп, табигый таза азыктарды кошулмас колдонууга чакырып келишет. Алмаз Жапарова 4-чү курстун студенти. Ал кадимки айранды изилдеп көрүп, аш кабакты кошуп, балдар үчүн йогурт жасаган. Бул жакта эки түр йогурт жасалган. Бирөөсү аш кабак менен сабиз кошулган, эзилмес кошулган жана чия уруктары кошулган. Бул атайын кичинекей балдар үчүн жасалган йогурт. Эмне үчүн ушундай максат алынган? Мисалы азыр кичинекей балдарда рационунда жашылча жемиштер аз болуп саналат. Экинчи түрү болсо бул жакта буудай өсмөлөрү кошулган. Бул болсо маниоктун уруктары кошулган, жашылча жемиштери менен багытылган жана витамин С менен багытылган сүттүн сары суусунан жасалган суусундук болуп эсептелет. Булгамен деген тапиока деген маниоктун уруктарын кошконмун. Бул глютени жок диетага болот. Бүгүнкү иш-чаранын башкы максаты тамак аш өнөр жайындагы инновациялык технологияларды коомчулукка жеткирүү жана нукура таза кошулмас тамак аш азыктарын коомдун калык катмарын тааныштыруу. Студенттер өз колу менен суусундуктарды жана сүт азыктары ошондой эле эт, нан азыктарын колдонуу үчүн аны жайылтууда да салым кошуп келишет дейт окутуучу. Биз бүгүндүн студенттер азыркы туура тамактануу талаптарына ылайык биздин студенттер ар түрдүү ойлоп табууларды, иштеп чыгууларды ишке ашырышат окуу программасынын алкагында. Андан сырткары булар өздөрүнүн дипломдук иштерине дагы ушул иштеп чыгууларын алып чыгышат. Андан сырткары алдыңкы орунду ар кандай ар түрдүү конкурстардан алдыңкы орунду алган жана толук иштеп чыккан жумуштар ойлоп табууга патент алуу үчүн арыздарды беришет. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин тамак аш азыктарын өндүрүү технология кафедрасынын окутуучулары жана студенттердин катышуусунда өткөрүлүп жаткан иш-чара Кыргыз патенттин инновациялык борборунун жардамы менен ишке ашып турат. Бүгүнкү иш-чара бул тамак аш боюнча инновациялык жолдорду издөө. Бул жогорку окуу жайлардын студенттери бири-бири менен инновациялык жолдорду, тажрыйбаларды алмашуу. Мен ойлойм, ошол бул көрүнбөгөн фронт деп айтып койсок болот. Бул иш боюнча жумуштар Кыргызстандын негизи өлкөбүздүн өнүгүүсүнө бир топ салым көрсөтөт. Биздин борбор болсо ушу жогорку окуу жайларга бул адистерге өзүнчө бир тажрыйба алмашуу боюнча площадка болуп бере атабыз. Мындан ары дагы биргеликте иштешкенге үмүттөнөм. Эртеңки келечек ээлеринин мындай жакшы жүрүлгөсү коомчулукка абдан керек. Бүгүнкү иш-чарада өзгөчөлөнгөн студенттер үчүн атайын сыйлыктар берилип, алардын өздөрүнүн тамак аш азыктары жалпы элге сунушталды. Дайыма таза азыктар ден соолугуңузга пайдалуу экенин унутпаңыз.